Урматтуу телеөрчүлөр, эфирибизди улантабыз. Жогоруда сиздер ак кеме тасмасынан үзүндү көрдүңүздөр. Дал ушул тасмада башкы ролду жараткан десек болот. Нургазы, кичинекей Нургазыны экрандан көрүп турасыздар. Ал эми дал ушул баягы каарманда кичинекей Нургазы бүгүнкү күндө чоң иши болуп. Биздин агайыбыз, байкебиз Нургазы Сыдыгалиев агайыбыз бизде конокто. Келиңиз. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Студиябызга кош келдиңиз. Биз ушул кичинекей баланын образын көз алдыбызга элестегенде эле ошол ак кемедеги кичинекей Нургазыны эстейбиз да. Көпчүлүк эле биздин көрүүчүлөрүбүздө да ошондой окуя болсо керек. Ошол тасмага тартылган убактан бери канча жыл өттү агай? Эми ал тасманы канча жыл өттү? 43 жыл өтүптүр. 75-жыл тартылган. 43 жыл өттү. 43 жылдын ичинде Нургазы мына ушундай Нургазыга айланды. Бүгүнкү күндө ошол тасманы кайталап кайра көрүп турасызбы? Жок, кээ бирде көрүп калам, кечинде көрсөткөндө. Айрым кишилердин баягы балалык чагы ушундай тасмаларда чагылдырылып, же болбосо өзүнүн балалык чагын эскергенде мына ушундай тасмалардан көрө алышпайт да. Сиз балдарыңыздагы бул тасманы көрүп алышып, анан сиздин кичинекей мезгилиңизди көрүп аябай кубанышса керек. Албетте, эмне дегенде мен деле ушу биздин залкар актерлорубузду эстеп, ошо Сабира Гумшалиевди, анан кийин Оросул байкебизди, моун атабызды, ошолорду элестетип, анан мен да ошо кишилер менен жүрүп, бир киного тартылып, ошо кестеги мисалы ошол жердеги тартылып аткан жерлерди эстеп аябай кубанычта болом да. Кантип тартылып калдыңыз эле ушул киного? Мен илгери апам мени 4 жашыбызда иним экөөбүздү Дворец пионер деген бар болчу, ошого бийге берип салган. Ооба, эмне дегенде мен аябай тентек болуп, анан ойлогондо ошойт, ушу бийге барып кичине ошол жактан бийлеп чарчап келет го деп. Анан ошол жактан тандап кеткен да. Аябай тентек болчу экенсиз. Тасмага тартылганда тентектик кылып мындай урушуккан учурлар болду беле? Албетте, анан мисалы ушул кээ бир кадрлар бар. Ушундай чоң бир автобус бар болчу, Камерваген деген. Ошондо мен ал дөңдө турган, ошо машинеге отуруп алып, скоростан чыгарып, тормозтан алып, анан ал артка кетип, дөңдөн тоголонуп, ушундай да. Машина мененби? Ооба, машина автобусту тоголотуп салган. Ал тасмага тартуучу автобус болчу. Сиз ичиндесиз. Ал ошол Камерваген ичинде камера жана пленкаларды заряжать. Жаракат алып, жакшы эле эч нерсе болгон эмессизби? Аябай тентек болчу экенсиз да, демек. Анан бул кинону баягы өзүңүз тартылып аткан учурда аябай деле түшүнгөн эмес болушуңуз керек. Менимче бул жашыңыздачы кийинчерээк баягы кинону кайра өзүңүз эс тартып, балакаттан өткөндөн кийин кайра бир кайталап көргөндө эмнелерди мындай түшүнүп, кандай сезимдер болду? Мен эми ал кинону тартылып атканда баягы өзүмдү ойногондой болдум да. Эмне дегенде актер катары ойногон жокмун да. Эмне дегенде ушу Болотбек Шамшиевдин ушу балага жасаган аракетин, анан ушу кичинекей баланын ич дүйнөсүн билип, ушу психологиясын билип, ошол даңазага ушул кинону тартып, анан ушу баланын образын жараткан бул ушу Болот байке болот да. Мындан кийин ушундан кийин баягы сиз өзүңүз актерлчулук кесипти же болбосо өнөрдү аркалап кеткен жоксуз да. Эмне үчүн, эмне мындай себеп болду? Ушу ак кемеден кийин эле «Птицы наших надежд» деген өзбек фильмге тартылдым. Режиссер Илёр Ишмухамедов азыр ГИКте сабак берет экен. Мага салам айтып, мен да салам айтып турам. Анан кийин ушундай болуп калды да, кино тартылганда жаш кезиңде окубайт экенсиң да. Мен ушу бир айлап гастролдо жүрүп, анан келгенде ушу сабакты билбей, анан Болот байке деле айтты окшойт, бул окубаса болбойт. Азыр деген баягы Жылдыз Орус деген бар, аны менен да оорудум жаш кезекте. Аябай жаман экен да. Анан кийин аякта деген Ладынина, Крючков, Санаев, Кикабидзе, Алла Пугачева, ушундай чоң артисттер менен жүрдүм да. Алар менен ойноп, алар мага мороженое, шоколад алып берип, анан аяктан учуп келип эле анан мектепке келип, мындай сабак материалын билбей калып, начар абалда болдум да. Эмне дегенде мен менен мисалы мектептен 2 мугалим учуп кетчү мени карай турган. Бирок тилекке каршы атайын мына мени окутат. Анан аяктан симфонический оркестрдин атайын бир скрипачын алып туруп мага сабак берчү, мен анда скрипкада ойночумун да.
Анан алар болсо ай сен ойногуң келип атат деп эле мен менен аягы окубай эле мугалимдер болсо мен менен барып эле анан кийин кечинде эле келчүмүн. Ошо актерлор менен эле ошол жакта жүрчүмүн. Алар болсо баягы гум, сум деле баягы дефициттерди издеп эле, ташып эле ушундай болчу да. Анан мен менен окуган жок да. Мектепке келгенде ай эмне сабакты билбейсиң деп эле кайра урушчу да мени. Анан мен ойлочумун, булар кандай мени окутпай эле анан кийин мен менен атайын барып учуп барып анда баягы Союз кезинде аябай көп гастроль болду да. Агай, бүгүнкү күндө ушул тасманы тарткан Болот Шамшиев агайыбыз менен жолугуп кезигип сүйлөшүп турасыздарбы? Баягы тиги жылы дагы 75 жылдыгына да жолугуп кезигип, балдары кичинекей. Ушул көп киши аябай мисалы дүйнөлүк ушу маданиятты чыгарган, анан кийин аябай опыттуу практикасы бар киши деп ойлойм да. Агай, бул тасманын сценарийин ушул Болот Шамшиев агайыбыз анан Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жазган да. Анан Чыңгыз Айтматов менен ушул тартуу иштери жүрүп жатканда сиз жолугуп, негизи барып турдубу? Көрүп калдыңызбы? Мисалы мен ушу бугалар кайтып келгенде деген документальный кино тартылды. Бул деген Абиров Данияр деген жигит тартты. Жаш режиссер, өзү монтажер, мындай таланттуу бала экен да. Анан ошо 43 жыл барбай ошо чоң жаргылчакка барып, ошол тартылып аткан үйдү, ошол жакты жерлерди көрүп, ошол жака барып тартып келдик. Жакында короткометражный фестивалда көрсөтүлүп, ушундай бир статуэтка алды. Анан ошол жерге барып, анан сүрөттөрдөн да көрдүм да. Ошо мектепке барыпчы 1-сентябрда чоң жаргылтакта болдук да. Анан Чыңгыз Агаевдин сүрөттөрү аябай көп экен. Чогуу биз көрбөгөн сүрөттөр ошол мектепте бар экен да. Анан ошол мектептерде жолугушуу жасап, анан кийин Чыңгыз Агаевдин 90 жылдыгына да көп Ошко да бардык, Жалал-абадка да бардык, ушул көлдү айландык, ат башын нарынга, Дом кинодон бизди жиберди да, кербендепчи. Ошо Айтматовдон барганда мына жакында деле Ноокат шаарына барып, Зулпуев атындагы айыл өкмөтүнүн Мурзакунов Советбек айыл башчысы экен. Ошол жакта ошол аябай жакшы мамиле кылып, бизди тосуп алып, ушу мектептерге ушу Чыңгыз Агаевдин жанагы мектеп программасында бар да, биринчи мугалим, эрте келген турналар, ак кеме, ушуларды даңазалатып, ошо артисттерди билсин, ошо кинолорду көрсүн деп бизди тосду да. Ошол дагы жардам берип жүргөн жанында Ноокат шаарында ошо местный депутат Хакимжан деген, Кадыр ака деген кишилер. Жакшы, ага ушундай иш-чараларга катышып, баягы өзүңүздүн баягы ой пикириңизди дагы айтып катышып жүрөт турбайсызбы? Эң жакшы. Анан агай, бүгүнкү көп жылдар аралыгында сиз аскер оркестринде эмгектенипсиз, ошол боюнча айтып берсеңиз. Эми мен деген биринчи эмнеге ал багытка кеттиңиз? Мен ушу баягы 90-жылдары ушу кино искусствосы жана кино тармагында вообще эле эчтеке болбой калды да. 17 жыл кино вообще тартылбаптыр да. Анан мен ойлодум, ушу актер болуп, ушу жакта иштейинби же дагы окуйму десем, анан алардын жумуштары жок, баары базарда. Киностудиянын баары баягындай жабык, ичинде баары склад болуп кеткен. Анан ойлодум, булар кантип анан акча табам дегенде суроо берип, анан баягы мени жакшы ушу Абдыраев атындагы мектепке берип коюптур. Аяктан биринчи скрипка дагы окуп жүрдүм да, анан кийин үйлөнмө аспапты ошо окуп, анан Мураталы атындагы училищени бүтүп, анан консерваторияны бүтүп, оперный театрда иштедим. Билимиңиз толук эле баягы чыгармачылык жактан билим алган турбайсызбы? Музыка жактан, Анан орустардын федеральный служба погранда иштедим. Песни пляскесинде 5 жылда иштедим. Анан биздин коргоо министрлигинде ошол жактан пенсияга чыктым. Бүгүнкү күндө эмне менен алексиз? Ушу мен 2 неберем бар, 3 балам бар, 1 кызым бар. Анан кийин мен азыр ушу сабак берем. Ударный сабактар мененчи. Урма аспаптардабы? Урма аспаптарда. Кайсы жакта сабак бересиз? Азыр Минчикте бир зданияны аренда алабыз, ошол жактан сабак. Балдарыңыз да актёрдук жакты аркалаган, тандагандар болгон жокпу? Жок, бир короткометражный бир клиптерге түштү улуу балам. Анан бирок музыка жагына дагы окутурайын дедим, бирок тилекке каршы музыкага жакын болгон жок. Анан мен дагы балдарды кыйнабайын деп, эмне дегенде өзүмдү билем да, мен аябай кыйнатчу, апам ошо аябай көп эметтен. Анан Жумагүл тажем деген балча, ошо мен менен ушул экинчи апамдай эле ушул мектепке алып барып, анан бизди ушу Мукаш Абдыраев ушу мектебинде 2 мугалим артынан жүрөт да,
класста 14 эле кишибиз. 2 пар сабак болот. Түштөн кийин, анан кийин эртең менен ошол сабак билбесең да келсең деле кайра ушул сабакты билгенге билесиң да. Деген 2 мугалим артыңан эле жүрөт. Сиздерди отургузуп алып туруп окутат да, анда окуу үчтүү болчу. Сиз аябай тентек болгонуңузга байланыштуу ошентишкен окшойт да. Ошондой болгон окшойт. Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Баягы эң жакшы бир баланын элдин эсинде калган образ да, Нургазынын образы. Биз болсо Нургазы Сыдыгалиев агабыз менен маек курдук. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Нурсултан Назарбаевдин эң алгачкы махабаты кыргыз кызы Турган Абдыкеримова эжекебиз. Ал экөөнүн тагдыры эмне үчүн кошулбай калган? Бүгүнкү күндө Турган Абдыкеримова эмне менен алек, кайсыл жакта жашайт? Алдыңкы мүнөттөрдө бул суроолорго биздин кесиптешибиз жооп берет.